Дүйнө экономикасын солгундаткан коронавирус илдетине карабай Кыргызстанда тышкы соода жүгүртүүдө алдыга карай жылыш байкалган. 2020 жылга салыштырмалуу дээрлик 20%дан ашык өсүш болду. Тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2021 жылы январь-ноябрь айларында 6 миллиард доллардан ашты. Көрсөткүч 2020 жылга салыштырмалуу 21,4%га көп. Ошол эле учурда экспорттун көлөмү 20,1%га кыскарып, импорт 43,9%га көбөйгөн. Алтын жабдуулар жана механикалык түзүлүштөр, трикотаж буюмдары, баалуу металлдардын рудалары жана концентраттары, тирүү малдын экспорту төмөндөп, ал эми кездеме керамикалык буюмдар, айнек жез продукциялары, пахта буласы, жашылча жемиш жана айыл чарба азыктары бир кыйла көбөйгөн. 180 миллион эли бар яйып рыногундагы Кыргызстан өз ордун тапкан. Бул уюм ичиндеги өлкөлөр менен өз ара сооданын көлөмү мурдагы жылга караганда 30%га чейин жогорулаган. Эң чоң көлөмү Россияга туура келет. Алыш бериш 65%дан жогору. Ал эми Казакстан менен соода байланыш 32%дан ашат. Биз Евразес мүчөсү болгондон кийин Евразестеги биздин партнерлор менен товар жүгүртүүбүз, товар оборотубуз 3 миллиард долларды түздү. Бул баштагы жылдарга караганда бир 25%-тин өскөндүгүн билдирет. Ошондой эле бул өзгөчө биздин өзгөчө болу айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү жагынан ошо сүт, сүт продукциясы, анан болу швейный, текстиль боюнча ушулар жагынан биздин экспорт жакшы болгон үчүн жанагындай цифраларды алдык. Узаган жылы өлкөдө ички дүң продукциянын өсүшү 3,6%га жеткен. Министрлер кабинети быйыл алдыда экономикалык өсүш алып келүү милдеттемелерин коюп, аткаруу аракетин көрүүдө. Быйыл биз өзгө чоң максаттарды коюп атабыз. Ички дүң продукциябызды 6,5%га көтөрүлүп атабыз. Эгер былтыр биз өзүбүздүн максатыбыз 311 миллиардка чыгарсак, биз быйыл эми 400 миллиардка чыгарабыз деп максат коюп атат. Ошонун ичинде биз бир дагы мына максималдык түрдө тышкы карызды албаганга аракет кылабыз. Өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланганда. Дыйкан фермерлер, чакан жана орто бизнес ишкерлер мамлекет тарабынан колдоо алса, экономиканын жогорулашына түрткү болот. Андай колдоонун бири дыйкандарга багытталып жеңилдетилген насыя каралган. Мына учурда өкмөт дагы ошол айыл чарба продукцияларын көбөйтүү боюнча, аларды кайра иштетүү боюнча жеңилдетилген кредиттерди мына бере баштады. Ушул банктар аркылуу 5%, 6% менен. Демек биздин фермерлер дагы бул жагынан ушул кредиттерди туура пайдаланып, биздин ошол рынокко чыгара турган продукциянын түрлөрүн, айыл чарба продукциянын түрлөрүн көбөйтөт деген мен ойдомун. Кыргызстанда инвестиция үчүн ыңгайлуу шарттар каралган. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк долбоору дагы бир топ пайда алып келүүдө. Өлкөдө кайра иштетүү тармагы оң жолго салынып, ишкерлер өндүргөн продукцияларын экспорттоп келет. Мунун баары экономикага кошкон салым катары эсептелет. Уланбек Тыйканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.